Белгилүү дин алымы Кыргызстандын мурунку муфти Чубак Ажи Жалилов дүйнө салды. Кабарды Кыргызстандын Ислам университети тастыктады. Маалыматка алымдын түндө оор абалда улуттук госпиталга жеткирилип, ошол жактан үзүлгөнү айтылат. Экс-муфти 1975 жылдын 25 январында Жалал-Абад облусуна караштуу Базаркоргон районундагы Баймундуз айылында төрөлгөн. Жогорку билимдүү Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетин аяктаган. Маалымат булагы Спутник Чекит KG. Чубак Ажи менен коштошуу зыйнаты Базаркоргондо өтөт. Чубак Ажынын сөөнүгү бүгүн кичи мекени болгон Базаркоргон районуна коюлат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына шилтеме берип Барометр билдирет. Маалыматка ылайык алымдын сөөгү Бишкектен Базаркоргон районуна алынып кетти. Алым менен коштошуу зыйнаты бүгүн Базаркоргон районуна Баймундуз айылында өтөт. Чубак Ажынын тажиясы өз айылында өтөт. Жаназасы бүгүн саат 4 менен 5 аралыгында белгиленди деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, белгилүү алым Чубак Ажи Жалилов улуттук госпиталда жан берди. Дарыгерлердин айтымы боюнча ал пневмонияга кабылып ооруканага кайрылган. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Кыргызстандын мурдагы муфти Чубак Ажи Жалиловдун сөөгү ооруканадан чыгарылып, ага Бишкекте жаназа окулду. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинде өлкөнүн муфтии Максатбек Ажи Токтомушев билдирди. Анын айтымында маркумга Бишкектеги улуттук госпиталдын кароосунда эле жаназа окулган. Кыргызстандын эли мусулман журтчулугу оор жоготууга учурады. Чубак Ажи Жалилов түнкүсүн ден соолугу кескин начарлап ооруканага түшүп, өзүнө келе албай каза болду. Азыр маркумдун жаназасын окуп узаттык. Сөөгүн жерге берүү үчүн кичи мекенине алып кетишти. Ал жакта да жаназа окулат, деди муфти. Маркум Чубак Ажынын жаназасы тууралуу видеону Рахматулла Мухаммед аттуу Facebook колдонуучусу баракчасына жарыялады. Видеодо маркумду узатууга келген жарандарды өлкөнүн муфтии сабырдуулукка чакырып жатканына көрүүгө болот. Мурдагы муфти 11-июлга олгон түнү оор абалда Бишкектеги улуттук госпиталга жеткирилген. Дарыгерлер анын өмүрүн сактап калууга жетишкен эмес. Жакындарынын маалыматына караганда, бейтап ага чейин өпкөсүнөн кагынып үйүндө дарыланып жаткан. Маалымат булагы Спутник Чекит KG. Абдышүкүр Нарматов. Бүгүн элибиз Чубак устаздан айрылган жок, дин илиминен айрылды. Абдышүкүр Нарматов кыргыз элине кайрат айтып, маркум Чубак устаз менен сүйлөшкөн акыркы сөзүн социалдык баракчасына жазды. Илим жөндөн жөн жоголбойт, алымдардын кетүүсү менен жоголот. Устаз, өзүңүзгө жакшы караңыз. Сиз үммөткө керек адамсыз. Чубак устаздын мага айткан акыркы сөзү ушул болду. Саат 8-де сүйлөштүм эле. Мен жакшымын, өзүңүзгө караңыз, үммөткө керексиз деп маанини көңүлдү жубаткан. Көп өтпөй суу кабар келди. Бүгүн элибиз Чубак устаздай айрылган жок, дин илиминен айрылды. Диндин туусун көтөргөн мураскордон, пайгамбардын мураскорунан айрылды. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Аллах Таала дин илиминен жөн эле көтөрүп кетпейт, алымдардын өмүрү алуу менен көтөрөт деген. Бүгүн Орто Азия эле эмес, бүт ислам дүйнөсүндө белгилүү алымдарыбыздан айрылдык. Баарыбыз Аллахка тандыкпыз, баарыбыз ага кайтабыз. Аллахтын тагдырына ыраазы болобуз. Аллахтын ыраазы кыла турган сөздү гана сүйлөйбүз. Мындан башка аргабыз да жок. Устазды эскерип, аны эл үчүн, дин үчүн жасаган ат көтөргүс эмгегин жазсаң, жыйнак китеп болор үчүн. Бирок азыр оозума бир ооз сөз келбей айтарга сөз таппай отурам. Устаздын үй бүлөсүнө, туугандарына, жакын саналаш досторуна, илимин алган шакирттерине, кыргыз элине жана жалпы мусулман үммөтүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Алым кетсе анын орду бош калат. Канча күн чыгып, канча күн батпасын, ал боштук толбойт. Кылымда бир жаралган алымыбыздын барар жери бейиш болсун. Аллах Таалам билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечирсин. Устатыбыздын жайдары жүзү, уккан жанды бир жылмайга аргасыз кылган куйкум сөздөрү, жүрөк түпүрүнө барып жайгашкан орундуу сабактар ар дайым элесибизде сакталат. Кайрат кыл, кыргыз элим, жамандыктын арты ушул болсун. Абдышүкүр Нарматов. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Муфтият оруп жаткандардын сакайып кетүүсү үчүн курмандык чалып төлөө өткөрдү. Бүгүн 10-июлда Бишкектеги Имам Саракси атындагы башкы мечитке Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан
COVID-19 инфекциясы күч алгандыгына жана андан каза болгон бейтаптардын арбагына багыштап Куран окулуп тилөө өткөрдү. Элибиздин ар кандай апат кырсыктан, пандемиядан оолак сактоо максатында өткөрүлгөн тилөөгө Азирети муфти Максатбек Ажы Токтомушев, Азирети муфтидин орун басары Жоробай Ажы Шергазиев жана жергиликтүү жаамат катышты. Азирети муфти өз сөзүндө ата-бабаларыбыз бөдө кырсыктан, ар кандай баля апаттардан ооруга шыпа берсин деп кан чыгарып, тилөө өткөргөнүн баса белгилеп, элибиздин амандыгын, биримдигин, мамлекетибиздин тынчтыгын, ооруп жаткандардын сакайып кетүүсүн жараткан Алла Тааладан тилеп дуа кылды. Жараткан Алла Таалам башыбызга келген оор сыноодон жеңил өткөрсүн. Оорудан каза болгон мусулман бир туугандарыбызга бейиштен төр насип этсин. Илдеттен жабыр тартып жаткан мусулман бир туугандарга эртерээк шыпа берип, дарыгерлерибизге күч-кубат, элибизге аманчылык берсин. Алла Таала жакшы күндөрдү тартуулап, элибизди оору сыркоодон алыс кылсын. Элибизге биримдик берип, жергебизде тынчтык, өсүп өнүгүү болсун. Жетекчилерге, башчыларыбызга адилеттүүлүк, күч-кубат берсин. Ушул курмандык чалуубузду, төлөөбүздү Алла Таалам кабыл кылсын, деди Азирети муфти. Төлөөгө бир бодо мал союлду. Анын эти жардамга муктаж үй-бүлөлөргө жеринде тартылды. Мындай төлөө муфтияттын түзүмүндөгү облустук бардык кызматтарда өткөрүлдү. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит. Ош облусунун Өзгөн районундагы Куршап ооруканасынын үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Гүлмира Өмүржанова 10-июлда кызматынан төмөндөтүлдү. Ал мындан 2 күн мурда медициналык каражаттардын жетишпестигин айтып, видео кайрылуу аркылуу жардам сураган болчу. Куршаптагы поликлиниканын жетекчиси Гүлмира Өмүржанова жетекчилик кызматтан алынды, бирок аталган жайда иштей берет, деди Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова. Ал эми Куршаптагы оорукананын башчысынын орун басары Тургунбай Кадыров Азаттык басылмасына Өмүржанова эми үй-бүлөлүк дарыгерлер тобун жетектебей турганын билдирген. Мунун себебин ал кызматкерлер уруксат албай туруп, өз алдынча жардам сурап кайрылганы менен түшүндүргөн. Видео кайрылуу Өмүржанова аталган ооруканага коргонуучу каражаттардан сырткары ИВЛ аппараттар жана кычкылтек концентраторлор зарыл экендигин билдирген. Көп өтпөй өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн Facebook баракчасында аталган маселе боюнча Куршап ооруканасынын башчысынын орун басары Кадыровдун видео кайрылуусу жарыялаган. Кайрылуу Кадыров медициналык коргонуучу каражаттарга муктаждык бар экенин түшүндүргөн, бирок медициналык жабдыктар жетишсиз экенин моюндаган. Ошондой эле ал туура эмес маалымат тараткан кызматкерлер жазалана тургандыгын белгилеп, анын кайрылуусу үчүн кечирим сураган. Анткени мен Кадыров жардам берүүнү каалаган жарандар болсо оорукананын жетекчилиги менен байланышууну айткан. Маалымат булагы Аралаш маалымат.